Саламатсыздарбы? Бүгін Манас эпосунан Жакып атабыздын мүнөзүнө психологиялык анализ жүргүзөлү. Жакшылап тыңшап угуп алыңыздар. Бул баарыбызга керек. Манас эпосунда Жакыптын ушундай бир образы бар туугандар. Бирде туруп абдан эл көкүрөк, баатыр, ушундай бир берешен, ак көңүл, намындай мыкты киши. Кайра эле ошол учурда кээде туруп кара мүртөс, зыкым, ушунчалык сак, корунчак киши да. Эми бул эмнеге мындай деп психологиялык анализ жүргүзсө, мындай бир ойлор пайда болуп атат да. Эрик Бёрн, Клод Штайнер деген эки үлкөн психолог болгон, транзактык анализ деген психологияда ушул тармакты изилдешип жолго коюшкан. Мына ошол транзактык анализ боюнча кесипкөйлөрдүн айтымында ар бир бала төрөлгөндөн 8-9 жашына чыкканча өзүнүн жашоосунун сценарийин жазып коет экен. Эгер кичинекей, муну мурда да айтып бергем, эгер кичинекей кезинде ыдык көрүп, чоочуп, коркуп калса, демек мени турмушта ушундай кээде коркута турган, мага ыдык көрсөтө турган, мага орой кыла турган, мага болбосо мени уруп кое турган учурлар бар деп өзүнүн тагдыр сценарийине жазып алат дагы. Тагдырынан мына ошол нерселерди күтөт, болбосо өзү издеп таап алат туугандар. Эми ал чоң тема, муну кийин айтып берем. Ушул нерсе Жакыптын мүнөзүнө туура келип атат да. Себеби Жакып өзү ушунчалык үлкөн хандардын, мыктылардын тукуму. Башка атасы тигил Бөйөн хан, Чаян хан, Кара хан, Угуз хан акыры келип Ногой ханга чейин жетет. Ушунчалык үлкөн, ушунчалык мыкты, баатыр, ооматтуу, дөөлөттүү адамдар. Керек болсо Ногой хандын учурунда Кытайга кадимкидей ыдык көрсөтүп турчу эле дейт да. Анан Ногой хан өлгөндө аны уккан Кытайдын Эсен ханы, Алооке жана башка деген мыктыларын кол камдап берип жөнөтүп, ушул Кыргызды, Орто Азияны жалпы чаап, өтө катуу кыргынга алат да. Ушундай элди эзди дейт туугандар. Ошол Кытай чапканда алып, салык бүт алып турду дейт. Эч нерсе койбой, элге ныпым мал койбой. Баягы эч нерсе төлөй албай калган жылдары кыз-кыркын уулдары болсо да кулдукка айдап кетип жатты дейт. Элдин көз жашы ушундай болуп калды туугандар. Бири кетти каңгайга, бири кетти эреңге, бири түшүп кетти тереңге деп ушул кести айтат. Ал эмес тигил Ногойдун балдарын чилдей таратып ийген да. Эч нерсеси жок, мал кели жок, эч нерсе. Ушундай айдап барып тетигил жерге жете турган жерине жеткизип келди дейт. Ошол жерде Жакыпты дагы Алтайга чейин сүрүп барып 40 үйлүү эли менен ошо жака жеткирген дейт. Алтайга жеткенде бирөөнүн үйүнө кирип саан, уюн саап берип, бирөөнүн малын кайтарып, бирөөнүн кызматын, ишин кылып берип, муну ушинтип атып жан бакты кыргыз дейт. Эми Жакып элестетиңиз, жана Эрик Бёрнга келебиз. Жакып ошондо кайсы бир вариантта атка мине элек бала экен. Кайсы бир вариантта 17 жашка чыгып калган бала деп айтылат. Эрик Бёрн айтып атпайбы? Бала жаш кезинде ыдык көрүп калса, ошол ыдыгы анын көкүрөгүндө калат. Жана сценарий жизни дегени ошол анын көкүрөгүндө калып калат деп. Анан ошол нерсе кайра болбос бекен деп адам корунчак, чоочунчак болуп калат туугандар. Айма мындай бир кара мүртөстөнүп турганы дагы ошондонбу деп ойлойм да. Мындай болуп атпайбы? Манас өзүнүн таламын талашам деп ошол жерге барганда жер коруучулар болчу экен. Ошолор менен мындай бир чатакташып, ошолор менен өзүнүн таламын талашып кетсе дагы Жакып эле коркуп чыгат да. Ай деп Манастын жанын ойлобойт. Ал малыбызды талап кетпесин. Дагы бир жерден бир жакка айдап жибербесин. Дагы келип бизди чаап, талап, тоноп кетпесин деп муну ушундан чоочут туугандар. Эми элестетсеңиз, Манас жер коруган, салык чогулткандар менен кадимкидей салгылашып кетти. Ал баягы Жакыпты кордоп атат, келип алып, ушундай бир окуя бар да, Манастын биринчи чатагы деген. Анан баягы малын талап атат, өзүн тоноп атат, Жакыпты меле катуу баягындай кеп сөздөргө айтып кордоп атат. Ошол кезде Манас бирөөсүнүн укурук менен башын жара чаапты. Ошондо Жакып Манасты таштап коюп
кейип кепчип мына эми жылкымдын баарын талайт, эми айылымдын баарын тонойт, чабат деп үйүнө манасты таштап койду. Анан аны чыйырды жолунан тосуп алып, "Ай, балагана" деп анан чыйырды өзү ат токуп минип алып, манасты издеп таап анан алып келет. Ушундай корунчактык, ушундай бир чоочогон адам да. Бирде туруп туугандар, баягы ата тегинин каны ойноп, ушунчалык бир Кудайга шүгүр келтирген бир укмуш сонун мүнөзү бар да. Эми бул мүнөзүн Жакыптын могул жерден байкасак болот. Жакып Алтайга барды. Алтайга жеткенде азыр эле айтып бердим туугандар, кыргыздын баары кырылып кете жастады дейт да. Анан ошондо Алтайдын баарын иликтеп карап жүрүп олтуруп, Жакып менен Акбалта экөө чыгып анан элди чогултуп алып мындай деп айтты дейт. "Ай, бул жердин эли күтүрөгөн бай экен. Эшигинин алдына 2 аргымак тең байлаган ушундай бир жылкысы көп, малы көп, ушундай бир момун эл экен. Бирок бул жерде алтын чайкап темир иштеткенди билбейт экен. Жер айдаганды билбейт экен" деп ушунчалык баягы ой калчап, акыл калчап, өздөрүнүн акылдуулугун көрсөтүп, ошондой элди багып кетти дейт. Эми бул мүнөзүн караңыз Жакыптын. Мына караңызчы, кандай акылдуу, ушунчалык бир мыкты мүнөзү бар. Экинчи дагы бир мыкты мүнөзү 50 жашы келгиче балалуу болбой жүрдү дейт да. Ошондо очо тоого чыгып алып, анан Кудайга сыйнат. Кудайга сыйынган сөзүнүн ар бир тамгасын талдаш керек да туугандар. Биринчи мынтип айтат: жараткан дейт. Менин жашым 50-ге келди дейт. Экинчи, жылкымдын саны 50 миңге жетти дейт. Казынам кыпкызыл алтынга толду дейт. Атан төбөм 6 сан болду дейт. Мына ушундай байлык бердиң дейт. Эми карап туруңуз туугандар. Биринчи эмне деп атат? Биринчи баягы өзүнүн жакшылыгын жаратканга, Кудайга айтып, ыраазычылык билдирип атат. Биринчи ыраазычылыктан баштап атат. Сыйынууну, жаратканга, Алла Таалага сыйынууну биринчи ыраазычылыктан баштап атат. Мага дейт, ушунча 50-ге чейин чыкканга өмүр бердиң деп атпайбы туугандар? Караңыздарчы, ар бир таңына, ар бир ден соолугуна, ушул жакшылыгына, өмүрүнүн ушул 50-ге чыкканга чейинки ырыскысынын бардыгына ыраазычылык айтып атат. Экинчи, байлык бердиң дейт. Алтын бердиң, баягы жылкы бердиң, атан төбө бердиң, коро кой бердиң, байлык, ырыскы бердиң, сага терең ыраазычылык деп экинчи ыраазычылыкты ошол байлыгы үчүн, ырыскысы үчүн билдирип атат да. Андан кийин бала сурап атат, жок нерсесин сурап атат да. Кудайга сыйынуунун өтө бир чоң, жакшы эрежеси бар да манаста. Мына караңызчы, Жакып ушундай киши. Анан туруп эле кайра баягысы кармап калат. Кара мүртөс болуп кетет. Бир нерсесин алдырып ийемби? Малымды талатып ийемби? Же болбосо тонотуп ийемби? Же болбосо дагы бир согуш, дагы бир азапка калабызбы деп муну ушинтип баягы турмуштан көргөн ыдыгы ойноп кетет да көкүрөгүндө. Эми жана Эрик Бёрндун, Клод Штайнердин айтымы боюнча муну өзү негизи психологияда мындай нерсени посттравматикалык, баягы травмадан кийинки жашоо психологиялык абал деп коет экен да туугандар. Жакып жаш кезинде ушундай ыдык көрүп калды. Анан өзүндөгү баягы ушунчалык кемеңгерлиги, өзүндөгү мыкты сапат, мыкты тек, мыкты каны кээде ойнойт, кээде баягы турмуштан алган ыдык ойноп кетет да. Ошол басымдуулук кылып кетет да кээде туугандар. Андан эми бул нерсени азыркы заманга алып келели туугандар. Азыр деле кээде Кудай Таалам бизди ар кандай жолго салып сынаган учурлар бар. Муну биз мынтип коебуз. Эми бир жамандыктын артында 2 жакшылык бар, буга сабыр кылалы деп коебуз да. Муну дагы чечмелеп алалы туугандар. Бир жамандык келет. Эгерде андан биз сабак албай, андан биз ыдык көрүп, ошол ыдык менен чыга турган болсок, анын арты кайра жакшы эмес да. Ал бизге көкүрөгүбүзгө бир оору калтырып кетет. Жамандык келгенде ал жамандыктан сабак алыш керек экен да көрсө. Ал жамандыктан бул апаатка мен кантип жолуктум? Бул жамандыкка мен кайсыл мүнөзүм менен жолугуп калдым? Кандай кадамдарым менен жолугуп калдым? Кандай чөйрөдө жүрүп ушундайга келип калдым? Ушундайга кириптер болуп калдым деп бүт анализдеп чыгып,
Анан кийин ошол нерсенин баардыгын өзүбүзгө сиңирип, демек мындай кылбаш керек экен деп аңдагандан кийин анан арты жакшылык да туугандар. Аңдаш керек. Бир жамандык келеби? Сөзсүз аңдаш керек. Бул нерсеге мен кайсыл мүнөзүм менен жеттим. Эгер биз ооруп, ашказаныбыз ооруп, же болбосо кандайдыр бир оору сыркоодон кийин анан доктурга барып айыгып келдим деп эле бүкүл жатып албастан, менин ашказаным кайсыл мүнөзүм аркылуу ооруп атат? Эмне мүнөздөрүм, кыял жоруктарым, кандай тамактарды мен жеп атам? Ошого ашказаным ооруп аткан жокпу деп бүт аңдагандан кийин анан ашказан оорудан айыксак, анын арты жакшы. Ал эми доктур эле жөн эле баягы дарыларын берип айыктырып койсо, ал деген демек баягы ошол учурда басаңдатып койду. Бирок мүнөздү оңдомойун ал оорудан кутулбайбыз. Бул жерде Жакып атабыздын мүнөзү, Жакып атабыздын ар бир жасап аткан баягы иш аракеттери, караңыздарчы, кандай чоң символика менен, кандай бир образдар менен Манас эпосу бизге тарбиялык иш көрсөтүп кетип атат. Мына Жакып кандай ата бабанын уулу болбосун, эгерде турмушта психологиясын бузуп алса, бул паланчанын тукумунун дагы психологиясы бузулуп, мындай болуп калат, мындай мүнөздөргө эгедер болуп калат деп. Көп адамдар банкрот болот, же болбосо турмушта өйдө ылдыйга учурайт. Банкрот болгондон кийин мүнөздөрү бузулат, адамга ишеними жоголот, таарынчак болуп калат, ушундай мүнөзгө ээ болуп калат да. Көп жыл жүрүп калса, баягы банкрот абалдан чыга албай, андан бешбетер көрө албас болуп, андан бешбетер баягындай сиркесиз суу көтөрбөй, ушундай бир мүнөздөрү бузулуп, ушундай акыбалга келип калат да. Туугандар, бул баягы ыдыктан кийин, психологиялык ыдыктан кийин пайда болгон мүнөздөр экенин байкап коюшубуз керек. Ошол банкрот абалга кайра барып, эмне үчүн деп бирөөлөрдү күнөөлөбөй, Кудайды күнөөлөбөй, бүт баарын жыйыштырып коюп, алгач Кудайга ыраазычылык айтып, андан соң мен ушундай абалга кантип келип калдым, эмне мүнөз менен келип калдым, эмнелерди жасап алып келип калдым, кимдерге кошулуп алып ушундай абалга келип калдым деп анализ жүргүзүп, байкап баамдашыбыз керек. Мүмкүн ашыкча ишенчек болсок, аны нормага келтириш керек. Ашыкча дардаңбай болсок, аны да нормага келтиришибиз керек. Ашыкча шум, баягындай ашыкча кууланган жагыбыз болсо, аны да нормага келтиришибиз керек. Ашыкча баягындай бир ойлонбой, кадамдарга барып иймей, шашма жагыбыз бар болсо, аны да нормага келтириш. Мына ушинтип өз менен өзү адам иштеп олтуруп, анан кайра түзүк өз жолуна түшө алат дегенди Манас эпосу Жакып атабыздын мүнөзүндө, Жакып атабыздын образы менен бизге берип турат. Манаста үйрөнө берсе, психологияны оңдой турган, жашоону оңдой турган, бизге баягы сабак болуп бере турган ушунчалык чоң акыл, парасат, кемеңгерлик бар туугандар. Колумдан келишинче Жакып атабыздын мүнөзүнө психологиялык анализ жүргүзүп, баягы сиздерге бир топ маалыматты берүүгө аракет жасадым. Ашык кем болсо үзүр сурайм. Бар болуңуздар, жакшылыгыңыздар көп болсун.